بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү өтө турган сабак Кур'ан Каримдин бөлүк-бөлүк болуп түшүүсүнүн данышмандуулугу жөнүндө өтөбүз. Эмне себептен Кур'ан бөлүк-бөлүк болуп түштү? Кээ бир аяттар менен, кээ бир сүрөлөр менен. Бул да 3 данышмандуулук бар. Биринчиси тасбитул калб наби, пайгамбардын жүрөгүн туруктуу кылыш үчүн. Анткени Аллах Кур'ан Каримде Фуркан сүрөсүнүн 32-33 аяттарында айтат. Wa qala alladhina kafaru lawla nuzzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahidatan. Капырчылык кылгандар айтыптыр. Ошол Мухаммадка Кур'ан бүтүн китеп боюнча түшпөйт беле? Казалика ли нусаббита бихи. Ошол үчүн бүтүн китеп боюнча түшпөйт, бөлүк болуп түшөт. Варатталнаху тартила. Ошентип Куранды биз ачыктап, тафсирлеп, түшүндүрүп бердик. Вала я'тунака бимис. Ошондой Куранды капырчык кылгандар алып келе албайт. Далил катары. Илля жи'нака бил хак. Чыныгы акыйкат далилди биз сага алып келдик о Мухаммад. Ва ахсана тафсира. Эң чырайлуу чечмелөөнү биз сага түшүрдүк дейт. Демек, мурдакы китептер Таурат, Инжил, Забур булар китеп боюнча түшкөн. Даяр китеп боюнча. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси Муслимде келген Катабаллаху Таурата биядиги. Аллах өз колу менен Тауратты жазып Мусага берген дейт. Демек, билип коюңуздар. Жөөттөрдүн китеби Таурат ал китеп боюнча алдын ала бир программа катары түшкөн. Христиандардын китеби Инжил азыркы окуп жатат. Ал программа катары даяр түшкөн. Бирок Мухаммад пайгамбарга түшкөн Кур'ан даяр китеп боюнча түшкөн эмес, ал бөлүк-бөлүк болуп түшкөн. Анткени ар бир окуяда жүрөгүн кыйнай турган мисалдар менен келип, элдер шылдындаганда пайгамбар саллаллаху алейхи жүрөгүн кубатташ үчүн Кур'ан түшүрөт. Мисал келтирелик. Духа сүрөсү. Вад-духа вал-лейли иза сажа ма ваддака раббука ва ма кала. Ма ваддака. Раббиң сени таштаган эмес. Ва ма кала, сени жек көргөн эмес дейт. Мындайча айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Каф үңкүрү болгон окуясында эртең келип айтып берем дегенден кийин келбей койгон. Жибрил алейхиссалам түшпөй койгон. 15 күн Кур'ан түшпөй койгон. Анын элдер шылындап баштаган. Шайтаның таштап кетти, Кудайың таштап кетти. Сен жөн эле жалган айтып атасың дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи жүрөгү сыгылган, кыйналган, ошондой болду дегенде, аны Аллах Таала пайгамбарды кубатташ үчүн кайра, жүрөгүн бекемдеш үчүн Аллах Таала бул сүрөнү түшүргөн. Ошондой эле биякта бир маселе, Кур'ан Каримдеги түшкөн аяттар пайгамбар саллаллаху алейхи жүрөгү сыгылганда, кыйналганда кубатташ үчүн. Анткени сенин жүрөгүң кысылып жатканын о Мухаммад мен билем. Алардын жанакындай жалган, жалаларды айтып жаткандары үчүн сен сабыр кыл деген. Ошон үчүн Кур'ан Каримдеги бөлүк-бөлүп түшкөндүн пайдасы пайгамбардын жүрөгү орнош үчүн экен. Экинчи пайда жаттаганга жеңил болуш үчүн. Бөлүк-бөлүп түшкөн. Анткени сахабалар пайгамбарга бөлүк-бөлүк түшкөндө пайгамбар жаттап алгандан кийин, амал кылгандан кийин кайра башка аяттар түшкөндө ошентип жаттаганга жеңил болуш үчүн. Жана Курандар ошол себептен биз жаттаганда бөлүк-бөлүк кылып жаттайбыз. Балким кыска сүрөлөрдөн баштайбыз, андан кийин 3-4 аятта жаттайбыз. Сахабалар, таба табииндер мурда 10 аят жаттап туруп, ошого амал кылбайынча башка 10 аят коюп түшмөс дейт. Бул экинчи пайдасы. Үчүнчү пайдасы бөлүк-бөлүк болуп түшкөндүн бул сагынычты жазуу дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранды сагынат, Куранды күтөт. Андан кийин дагы Куран түшкөндө пайгамбардын сагынычы түшүү, ошол аяттын түшүүсү менен пайгамбардын сагынычын жазат экен. Ошон үчүн билесиздер. Мына биз дагы ошондой бөлүк-бөлүк менен видеолорду, даваттарды жеткире атабыз. Эгерде бир 2 саат, 3 саат бир дават кылсак,
ким көрмөгүлө? SMS табышында ошончо биз кичинекей бир мессендж, SMS жөнөтөбүз. Кыска бир кабар, кыска бир кат. Аны жазгандан кийин экинчи катын күтөсүң. Куранда ошондой пайгамбарга кыска бир каттай аяттар түшкөн. Ошентип ар бир аятты жүрөгүм менен өткөрүп, ар бир аятты маңдай тери менен өткөрүп, ошого түшүнүп, амал кылып, андан кийин пайгамбар жаттаган экен. Келиңиздер, мусулман бир туугандарым, Куран Керимге ошондой мамиле кылалык. Куран бизге бир даяр китеп катары түшкөн эмес, бир даяр китеп катары окпоючудай. Жок. Ар нерсени кичинеден амал кылалык. Кичинеден жаттайлык. Куран жаттаганды эч качан талыкпайлык. Куранды о мусулман бир тууганым 10 аяттан жок дене жумасына 10 аяттан жаттасыз. Аллах субхана ва тааля сизге бир нече жылдан кийин Куран жаттаганга амал кылдырат. Аллах берекесин берет. Анткени Курандын өзүнүн түшүү абалы бөлүк болуп түшкөн. Чоң китепти кармап отуруп, жүрөктөрүбүз түшүп коркпойлук. Мен чакырмакчымын сиздерди ошол түшкөн бөлүк болуп түшкөн Куранга амал кылып, бөлүк болуп түшкөн Куранга кичинеден жаттап, ошол Куранды жаттап, амал кылып, ошонун ичиндеги маанилерге көңүл буралык. Куранды өлгөндөргө эле окутуп эле соопторун багыштабастан, Куранды окуп эле тажвид илимине кызыгып, Курандын карынын үнүнө суктанып, ошол каардай окум деп умтулбай, Курандын ичиндеги маанисине көңүл буруп, Аллах эмне буйрук кылып бериптир, Аллах эмнеден тыйып жатат, ошону түбүнөн билип тыйылсак, Аллах бизге ошол Курандын негизги максатын берет. Ал негизги максаты бул Куран Керимге амал кылуу. Ал кандай? Ошону түшүнүп, тафких. Ошону түшүнүп туруп, ошого жараша амал кылуу дейт. Анткени Куран Керимди биз араб тилине түшүрдүк. Ошондой эле Аллах субхана ва тааля айтат: "Ва аксарунас ла яқилун." Куранды түшүрдүм, бирок көбүнчө адамдар акылдарын иштетпейт дейт. Келиңиздер, мусулман бир туугандар, акылдарды иштетелик, ойлонолук, тафсирлерди окуйлук, алымдардын ошондой сабактарына катышалык. Тафсир илими жүрөктү ойготуш үчүн акылды иштетүү. Акыл деген бул мээ эмес. Акыл деген бул жүрөк. Акылдын орду жүрөктө. Анткени Аллах Куранга айткан: "Афала ятадаббарунал Кур'ан ам ала кулубин акфалуха." Куранга эмнеге ой жүгүрүшпөйт, же жүрөктөрүнө кулпу салганбы деп. Демек, акылдын орду жүрөк экенин Аллах далилдеп жатат. Жүрөктү ачалык Куранга. Жүрөктү ачпасак, береке болбойт. Аллах субхана ва таалянын динине, Куран Керимге жүрөктү ачалык. Аллах субхана ва тааля баардыгыбызга береке берсин. Аллах субхана ва тааля баардыгыбызга жакшылыктардын насип кылсын. Куран менен дайыма бололук. Куранды ушунчалык жакшы көрүп, Куран Керим менен жашаганга Аллах насип кылсын. Халид ибн Валид канча деген согуштарда, канча деген газаваттарда болуп, Курандын бетин ача албай калган экен. Кичине эле сүрө жаттаган. Ошол Халид ибн Валид Куранды көтөрүп алып туруп ыйлаган экен. "Эй Куран, сен кечирчи мени. Мен сага убакыт бөлө албадым. Анткени мени сенден алыстаткан Алла жолунда жихад болду" дейт. Каралачы, Халид ибн Валидти Алла жолунда жихад Курандан алыстатты. Бир себептүү. Сиз менен бизди Курандан эмне алыстатып жатат? WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram. Ошондой нерселерди алыстатып калбасын. Эртең-эрте турар менен телефондун бетине карайбыз. Курандын бетин ачпайбыз. Убакыт кичине бөлүнүп кетсе эле телефонду да карай калабыз. Ким жазыптыр, эмне болуптур, ким лайк басыптыр. Бирок Куранды бетин ачканга аракет кылбай атабыз. Келиңиздер бир туугандар. Куран Керимди унутпайлык. Анткени Куран өз уадасын айткан хадисте. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Бул хадис өтө маанилүү.
Ас-сияму вал Курану яшфаани ли абда йаумал қияма. Орозо жана Куран кыямат кайымда пендеге колдоочу болуп берет дейт. Кыяматта о мусулман бир тууганым, Инстаграм эч качан сени колдобойт. Кыяматта YouTube сени колдобойт. Facebook колдобойт. Бир гана Куран Карим колдойт. Аллах субхана ва таала биздин жашообузду Курандын бакчасына салсын. Астагфируллах ва тубу илейк. Кечириңиздер, эгерде катуураак айтып койсок, Аллах субхана ва таала бизге берекесин берсин. Анткени кыргыздар бизде ушундай макал бар. Тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дегендей. Мен чындап күйгөнүмөн мусулман бир туугандарыма кайрылуу жасап жатам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.